Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз 5-класстын окуучулары үчүн кыймылдуу оюнчук жасаганды үйрөнөбүз. Балдар, колумдагы оюнчукту көрүп турасыздарбы? Бул кайсыл оюнчук? Кайсыл жаныбар? Жөөжө, туура, жөөжө. Жасаганды билебизби? Жасагаңар келеби? Анда баарыбыз чогуу бирге жасайбыз. Урматтуу окуучулар, колубуздагы бар материалды колдонуп жасай беребиз. Эгерде сиздерде сары түстүү кагаз жок болсо, каалаган түсүңүздөрдө жасасаңыздар болот. Анда эмесе баштадык. Тик бурчтуу, төрт бурчтуу негизиндеги кагазды алабыз. Жогоруда айткандай, эгер сиздин колуңузда түстүү барак жок болсо, мына окуу жылынын аягы болуп калды. Түстүү барактарыбыздын мукабалары бар. Иштелип бүткөн, ичинде жасап бүткөнбүз. Ушулардан да пайдалансаңыздар болот. Түстүү барактарыбыздын мукабаларынан пайдаланыңыздар. Же иштетилген кагаздар болсо деле боло берет. Кана эмесе баштадык. Тик бурчтук, төрт бурчтук формасындагы кагазды квадрат негизге келтиребиз. Кайчы дайыма кайчы капта болушу шарт. Себеби кесүүчү инструменттер менен иштөөдө техникалык коопсуздук эрежелерин сакташыбыз керек. Мына карама каршы бурчтарын бириктирип, биз тик бурчтуу, төрт бурчтукту квадрат негизге келтирип алдык. Ашкан бөлүгү дагы бизге керек болот, аны таштабайбыз. Квадраттын борборун таап алабыз, дагы карама каршы бурчтарын бириктиребиз. Мына бириктирдик. Квадраттын борборун таап алдык. Эми квадратыбыздын төрт бурчун жоксун борборду дал келтирип бүктөйбүз. Биринчи бурчун дал келтиребиз. Экинчи бурчун, үчүнчү бурчун, мына төртүнчү бурчун бириктирдик. Борборго дал келтирип бүктөдүк. Биздин квадратыбыз алгачкы квадраттан өлчөм боюнча айырмасы бар, кандай болуп калды? Кичинекей болуп калды. Туура, себеби ар бир бурчун борборго келтирдик. Эми эле ушул эле кагазыбызды аңтарабыз. Аңтарабызды эки четки гранын дал ортосуна келип бүктөйбүз. Оң жагын бүктөйбүз. Андан соң сол жагын бүктөйбүз. Жакшылап байкасаңыздар, биздин кагазыбызда 3-4 окшош үч бурчтуктар пайда болду. Кайсыл жерде? Эң туура жогору жагында үч бурчтуктар, төмөн жагында үч бурчтуктар. Төмөн жагында үч бурчтуктарга тийбейбиз да, жогору жагындагы эки үч бурчтукту ракета сыяктуу кылып ойуну бүктөйбүз. Себеби биз булга чейин ракета жасап ойногонсуңар, билесиздер. Биздин оюнчугубуз эмнеге окшоп баратат? Туура, бир карасак ракетага окшоп баратат. Бир карасак жаныбарга окшоп баратат. Жогоруда мен айткан квадрат негизге келтиргенде тилкечени таштабайбыз. Бул да керек деп айтканбыз, dey. Мына колумдагы тилкечеден биз таякча жасап алабыз. Тилкечеден таякча жасаш үчүн тең ортосунан экиге бүктөйбүз, ортосунан. Андан соң дагы тең ортосунан бүктөйбүз. Экинчи жолу, байкап атасыздар. Дагы тең ортосунан экиге бүктөйбүз. Демек 3 жолу тилкечебизди бүктөсөк, бизде эмне пайда болду? Таякча пайда болду. Бул таякчабызды, урматтуу балдар, оюнчукка жайгаштырышыбыз керек да, ойлоп көргүлөчү, кандай жайгаштырсак болот? Демек таякчаны оюнчукка жайгаштыруу үчүн биз көзөнөк жасайт экенбиз. Көзөнөкчөнү карап тургула. Мынагы оюнчугубуз негизги 3 бөлүктөн турат. Негизги бөлүгү, оң жагы, сол жак бөлүгү. Оң сол жак бөлүгүнө тийбейбиз дагы. Ортоңку бөлүктүн тең ортосунан, төмөн жагынан таякчабыз баткандай кылып, таякчабыз көз болжомолдо да канча өлчөмдө турат? Таякчабызды 1 сантиметр өлчөмүндө, 1 сантиметр өлчөмүндө таякча жайгара турган кылып туруп, акырын төмөн жагынан кыркып алабыз.
таякчаны оюнчугубуздун тең ортосунан төмөн жакка жайгарабыз эң алгач. Андан соң таякчабыздын жогору жагын оюнчугубуздун жогору жагына жайгарабыз. Мына. Демек биз таякчабызды оюнчукка жайгаштырып алдык. Биздин оюнчугубуз сүйлөшүш үчүн таякчаны кошо, сиз мына жерде көрүп турасыздар, 4 бурчтук квадрат. Ошо квадратты диагонал боюнча тең ортосунан таякча менен алдын көздөй бүктөйбүз. Балдар байкап жатсаңыздар керек, бүктөөнүн эрежеси боюнча биз дайыма өзүбүздү көздөй эмес, тескерисинче сыртты көздөй бүктөйбүз. Ушул эрежени эске сактап калууга аракет кылыңыздар. Бизге оюнчугубузга эмне жетишпей атат балдар? Көзү, жөжөнүн көзү кандай болот? Топ-томолок болот, кап-кара топ-томолок болуп караласак, карандаш менен сүрөтүн тартып алсак болот. Мына оюнчугубуз даяр. Болгону таякчаны жогору төмөн кыймылга келтирсек, биздин оюнчугубуз эмне болду? Сүйлөп жатат. Мына, саламатсыңарбы балдар? Мына силердин алтын колуңардын жардамы менен мен эмне болдум? Жан кирди, мага жан киргиздиңиздер. Рахмат сиздерге. Балдар, сиздерге жасаган оюнчугум жактыбы? Өзүңүзгө да жактыбы? Үй бүлөңөрдө канча адам болсо, ошончо санда жасап алышыңыздар мүмкүн. Мен жогоруда айткандай, оозубуз ачылганда ачылат экен, жабылганда жабылат экен. Демек биз менен кошо эмне кылат экен оюнчугубуз? Сүйлөйт экен, ырдайт экен, жомок айтат экен. Менин ырымды жазып алганга аракет кылгыла. Кээ бирөө жансыз дейт дарактарды, жансыз да өсүп турчу дарак барбы? Аларда биз сыяктуу сезип турат, күн чыгып, жылдыз көктө тараганды. Балдар, сиздерге тапшырма. Ушул ырды өзүңөр жасаган оюнчуңарга которуп, ыр жазганга аракет кылгыла. Биринчи сабына жардам берейин. Кээ бирөө жансыз дейт дарактардын деген саптын ордуна, кээ бирөө жансыз дейт барактарды дейсиздер дагы, өзүңүздөр жасаган оюнчуктар жөнүндө ыр жазасыздар. Сиздер аябай көп оюнчук жасайсыздар, ага ишенем. Ар кандай түстө жасайсыздар. Кызыл сары түстө жасасаңыздар сүлөөсүн, түлкү пайда болот. Жашыл түстө жасасаңыздар бака пайда болот. Ала түстө, кара, таргыл түстөрдө жасасаңыздар мышык, күчүк, ак түстө жасасаңыздар коенек. Кыскасы, жасоонун технологиясы бирдей эле, бирок түстөр боюнча каалаган жаныбардын түсүн жасап алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.